Руслан Ажалиев сіздер үшін күтүү деген чыгарманы алып келди. Саламатсыздарбы? Нарын областына караштуу Актала районунун Тоголок Молдоо деген айылынан болом. Чоңой өскөн жерим Тогуз-Тороо району. Аткара турган төмөндөгү чыгармам Акталалык өзүбүздүн агабыз Калмурат Рыскулов агабыздын күтүү деген чыгармасын аткарып берейин. Düşkün mültür su Bermettey күнгө жалтырап Сездирип салкын лебиң аскага тийип жанчылар Манаптай көйүп кыр жаткан жел өссө тоонун гүлүнөн Капчыгайыңды күрүлдөп алгактайт менин дүнүйөм Алыста жүргүн жан курбум жарымаң окшоп өзүңдүн көзүңдөн учуп караным Көп ойлор камоодо калган туткундай Жарыбы болгон мезгилдин жарымы күн да жарымай Тагдырдан күтсөм эрикпей таптырбай кеттиң жаныман Тыйчалыш жолдун айынан калсаң да мезгил өткөрүп Өзүңө бир көз салсаң өртөнүп кетем өртөнүп Сагындым сиздин агай деп жалбырып чыктың чыбырап Көңүлгө түшүп көп санап көзүмдүн жашын улатып Колдоруң булгап канаттай караның турдуң узатып Кең дүйнө болуп керемет кебимдин таппай кыялын Калкылдап барам кайдадыр картыра болуп кыялым Бул жолу күтүү деген чыгарма Руслан мырзанын аткаруусунда болду. Бул чыгарманы кимдер гана, кандай гана мыктырчылар ырдаган жок. Бирок Русландыгы кандай болду экен? Кандай баа бердиңиздер? Чолпон эже. Руслан баарын ашып түштү окшойт. Мага аябай жакты. Ушундай свобода. Сен бул ырды мурун эле ырдап жүргөн окшойсуң, Ритм. Качан ритмден чыгып кетет деп корком. Такой ломаный ритм, аранжировка. Нарын жыттанган ыр экен негизи. Мактан жакты, мен ооба дейм. Нарын жыттанган үнүңө дагы эң биринчи экинчи сапты кыска үзүп койдуң да, сонун бир чөө турчу жерин кыска. Ошол эле жерде ката кетти. Атак браво. Чоң рахмат. Жакшы баа бердиңиз. Жекшен агай, сиздин пикириңиз дагы абдан маанилүү Руслан үчүн. Руслан чынында мыктырчу болот, буюрса, аманчылык болсо. Анан бир ушу жерге көкүрөктө турган нерсени айтып коелу. Мына өрек аранжировка, ушул аранжировка менен мен бир 20 ырчынын ырдаганын уктум. Могу жака келерде, сонуке. Ушул жака келерде, мына Чолпон ушул ырчылардын аранжировкасына бир көңүл буруп койсок туура болчу да экен. Атайын келип аткандайын босогон аттап, өзүлөрүнүкүн алып келсин, мүмкүн болсо. Туурабы? Болбосо азыр жеткилең заман аранжировщиктер четтен чыгат. Андай эле таппай мүңкүрөп турсаңар кайрыл кыла мына бул жерде эжекелериңер отурат, байкелериңер. Негизи Калмурат деген бул кыргыздын Элмирбектей эле бир келген жигит, бир кыргыздыга бир касиет менен. Ошол Калмураттын касиетин сактабай калып атасыңар көпчүлүгүңөр.
аяк эле көнүмүш инерция менен кетип калып. Жок дегенде бир куплеттин бир эки сабына ошол Калмураттын өзүнүн кайрыктарын коюп койгула да ошондой. Ошол эле сен ырдаган эле Танайлыстан ырдаган Раматылага деле. Бирок өзүнүкүн карабасаң, комуз менен анын комуздагы аккомпанементи өзүнчө болчу, үнүндө өзүнчө дагы бир касиет бар болчу өзүнчө. Ушуну алып чыксаңар, ана максатыңарга жеткен болосуңар. А мындай жеке үн менен баары тең бар, мынакей аткаруучулук жебечилигин эң сонун экен. Даяр жолдо эле чуркап өтүп кеткен жаш балага окшошуп калып атасың чынында. Шу жагын ойлонуп көр. Атак жакшы. Чоң рахмат. Техникалык жагы. Эмкиде Рахмат. Эгерде бул ыр чынында калыстардын курамына жагып туура келип калса, кийинки финалдык турларга өзүнүн жаңыча бир жасалгасы менен алып чыгат деген үмүттөбүз. Албетте. Сонун эже, сиздин оюңуз. Бардығының айтқанын тура, Жекшен ағай тура айтып атат. Башка бирөөлөрдүн минусовкасы менен келишет. Биз ошого биринчи турда уруксат бергенбиз агай. Анткени биз булардын эмне жөнүндө кандай талантынын деңгээлин билбей туруп, дароо эле аранжировка жаздырып ал деп айтканда дагы аранжировканын баары тыйын турат экен да. Ошон үчүн кимдики болсо дагы келип өзүңүн үнүңөрдү көрсөткүлө. Андан кейін иштейбиз деп. Экинчи турга өттүң буйруса, мына ушул ырды балким сен жаңыча дагы башка түс берип, кыргыздын алкагынан чыгыш керек да. Биздин негизги тапшырмабыз да ушул болуп атат. Абаздын тапшырмасы ушул, коркпогула. Рисковать эткенденчи болгону мелодия сакталса болду. Аранжировканы каалаганыңардай жасагыла. Ошол балким мына Казакстандын аранжировкаларын угасыңарбы? Дагы восточный немелерди кошосуңарбы, кандай болсо дагы баягы ырды дагы көркүнө чыгара турган аранжировкалар менен ырдасаң, сенин үнүңө аябай сонун бап келген турат да. Сен өзүң билимдүү жигит окшойсуң, музыкальныйды бүткөн. жок, музыкалык билимим жок. Музыкалык билимиң жокпу? Демек сенде Кудайдан берген бир талант бар экен да. Мында муну окуп да үйрөнө алышпайт эч ким. Эми окуйт деп коебуз, биз окуп деп өзүбүздү успокаивать этип жашап жүрөбүз да. Биз ушундай экенбиз пенделер, окуп алып анан дипломду алып кыйын боло беребиз, бирок Кудай өзү жаратып койгон таланттар болот да. Бар бол балам, сен эгер ушул жерден кетпей жүрө берсең, биз сени чыныгы ырчы кылганга сөз беребиз. Сендей ырчылар үчүн ачылган ушул жер.